40 жаштагы Элмира Абдуллаева уулу менен Бишкекке өткөн жылы келген. Ал баласынын дартынан улам Баткенден баш калага көчүп келүүгө аргасыз болгон. 9 жаштагы эрмек гидроцефалия оорусунан жабыркап келет. Бөбөк көз алдынча басып кыймылдаган менен сүйлөй албайт жана оң тарабы иштебейт. Учурда эне бала Улуттук илимдер академиясынын жатаканасында жашашат. Баткенден Бишкекке туура дарылануу максатын көздөп келишкен. Жалгыз бой эне майып баланы чоңойтуу айрым учурда оор болот дейт. Учурда ал мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды караган ата-энелерге берилчү айлык акыны алууга аракеттенип жүрүптүр. Бирок ал акча кандай жол менен берилет жана кайсы документтерди топтоо керек түшүнүксүз дейт. Биринчи маселе ошол кайсы справканы алышыбыз керек дейм да. Мамашаларды жүгүртүрүп, тиги справканы алып кел, тияка бар, бүгүн келбе, четверг келесиң, же тиги жумада кел деп башка абалда болсок мейли да. Например, мен балам Кудайга шүкүр басып жүрөт да. Мен бара алам. Башкаларчы, баягы жаткандарчы, же мындай мать одиночка болсо, же буну таштай албайт, же өзү менен бара албайт. Ошо кыйналат да. Же таксини нанимать этиш керек. А бул өзү иштебесе кайсы акчага такси нанимать этет? Элмира Абдуллаева ага окшоп али күнгө чейин мамлекеттен берилчү акчаны ала албай жүргөндөр арбын. Себеби бул системада башаламандык көп дейт. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин кабарлашкандай, мүмкүнчүлүгү чектелгендердин ата-энелери үчүн маяна февраль айынан тарта бериле баштайт экен. Азыркы тапта майып балдардын тизмеси гана түзүлүп жатыптыр. Социалдык кызматкерлер билдиргендей, айлык өз алдынча басып тура албаган, күн түнү бою багууга муктаж балдардын ата-энесине гана берилет. Маяна дайыма коштоп жүрүүчүгө муктаж болгон балага 3 жаштан баштап 18 толгонго чейин төлөнөт. Биринчи этапта 6000 баланын ата-энесине 6962 сом өлчөмүндө айлык акы каралган. Эгерде ата-энеси жумушта иштеп баламды бага албайм деп каралса, жеке ассистентти алса болот. Эгерде жеке ассистент керек жок болсо, анда өзү бул ата-энелердин келечекте ушул пенсия менен камсыз кылуу. Себеби алар ушул баласын багып, үйдө отуруп пенсияга чыкпай калып атышат да. Ошол себептен пенсияны караштыруу боюнча биз мына персоналдык жеке ассистент бул жанагы салык инспекциясынан барып патент алат. Ал патенттен страховой полиска төлөнөт, ушул социал келечегинде пенсиясы болуш үчүн. Бир үй бүлөдө 2 же андан көп майып бала багылса, ата-эне биринчи баласын караган үчүн толук, ал эми калгандары үчүн 50% өлчөмүндө акы алышат. Муну менен катар учурда Бириккен Улуттар уюмунун майыптар тууралуу конвенциясын ишке ашыруу аракеттери жүрүп жатат. Бул документ кечээ күнү жогорку кеңеште 2-чи окууда жактырылды. Бириккен Улуттар уюму ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугун коргоо конвенциясын 2006-жылы 13-декабрь күнү кабыл алган. Ал 2 жыл өткөн соң гана күчүнө кирген. Кыргызстан болсо бул документке 2011-жылы кол койгон. Бирок андан бери туура 8 жыл өтсө дагы бюджеттин тартыштыгынан улам кыргыз өкмөтү аны ишке ашыра алган эмес. Эгер документ кабыл алынса, аны жүзөгө ашыруу үчүн 6 миллиард 647 миллион сом талап кылынат. Программа 10 жылга бекитилет. Бул аралыкта жөө баскан майыптар үчүн атайын такта төшөлгөн жолдор жасалып, менчик мамлекеттик имараттарга жана коомдук транспорттарга кирүү үчүн пандустар орнотулуп, бардык тиешелүү инфраструктура түзүлүшү керек. Ошондой эле билим, медициналык кызмат алып, маданий, экономикалык жана саясий жашоого катышууга мүмкүнчүлүк берилиши зарыл. Учурда ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугу көбүн эсе учурда корголбой калат. Мыйзам боюнча майып адамдар иш орду менен камсыз болууга 5% квота берилген. Бирок аларды менчик да, мамлекеттик да мекемелер жумушка алышпайт. Конвенция ишке ашырылса, учурдагы мүчүлүштүктүн баары жоюла дешет адистер. Бюджети боюнча 36 миллиард деп санашкан жалпы суммасы. Анан биз аны 10 жылдык программага бөлүп, ар бир жылда 6 миллиардтан акча керектелди. Мамлекет бөлүп бере алабы 6 миллионду жылына? Реалдуу бул? Реалдуу эле. Ар бир бул деген биздин эле бюджетте каралбайт. Анткени себеби бардык министрликтер өзлөрүнүн бюджеттерине караштырылат да. Мисалы, маданият жагынан аларды культурный программалар болобу, ошолор алардын өзүнүн бюджетинде караштырат. Жанагы жолду транспорттарды, жолдорду оңдоо боюнча да, аялдамаларды оңдоо боюнча аны транспорт министрлиги өзүнүн бюджетинде караштырылат. Учурда эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинде ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 181 миңден ашуун жаран катталган. Алардын 30 миңге жакыны 18 жашка чейинки балдар. Кайыр Жайлообекова, Александр Симонов, НТС.